Бүгүн 15 августта Бишкек шаарында эл агартуу тармагы жана теология, мугалимдик кесипти аркалаган айымдарга коомдун өнүгүшүнө салым кошкон көрүнүктүү 110 аялга Кыргыздын оймо чиймелери орнаменти басылган ак жоолуктар Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдон белекке тапшырылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын муфтийи Замир Кары Ракыев, аркыл тармакта эмгектенген айымдар, ошондой эле дин иштери боюнча комиссиянын мүчөлөрү катышты. Жакын арада президентибиз дагы мына бардык дин кызматкерлерине 3,5 миңдей имамыбыз бар. Ошонун бардыгына ошо мен кийип тургандай бир формаларды тиктирип берди эле. Бардык алкыштарын берип, ар жерлерде баталарын беришти. Ошо аялдарыбызга дагы бир ошо жоолуктарын белек кылып жөнөтүп эле. Кыргызстан боюнча Ошто, Жалал-Абадта, Бишкекте ар тармагыбызда ошо кыздарыбыз окуган медреселерде таратып, эң акырында келип мына бу жерде окуу борборлорунда мына Бишкек шаарында 4 жерде аялдар окуу борбору иштейт. Ошондогу келип кетип аткан апаларыбыз, эже карындаштарыбыздын бардыгын чогултуп, мына президентибиздин белегин тапшырдык. Алла таалам бардыгыбызга жардамчы болсун. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жер-жерлерде окуу борборлорду уюштуруп, Хадижа окуу борборунда диний билимди жогорулатуу, үй-бүлө институтун бекемдөө максатында окууларды өткөрүп келет. Пайгамбарыбыз ак түстү жакшы көргөн. Ошондуктан ою чүрүлгөн ак түстөгү жоолуктар даярдалган. Кыргыз салтына туура келген ачык түстөгү жоолук айымдардын көркүнө көрк кошот деген ойлорун билдирип өтүштү. Бүгүн мына Борбордук Имам Сараксы мечитинде Азирети муфтий биздин ажо президентибиз атынан жоолуктарды белекке берди. 1500 жоолук даярдалып, Кыргыз оймосу менен республика боюнча президенттин атынан таратылган. Бизге бул белек күтүүсүз болду, аябай кубандырды. Ушул диний чөйрөдөгү айымдардын ишине дагы өзү президент көңүл бурушуна аябай биз кубандык да. Чоң рахмат айтабыз, аябай ыраазыбыз.